Саламатсыздарбы, эфирде талкуу программасы. Биз бүгүн парламенттик шайлоо жана азыркы учурда жүрүп жаткан үгүт иштери туурасында кеп кылабыз. Ал үчүн биз студиябызга Жогорку Кеңештин 5-чакырылышынын депутаты профессор Каныбек Осмоналиев мырзаны чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Убакыт бөлгөнүңүз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Эми мынакей сиз бир нече жолу депутат болдуңуз, министр болдуңуз. Деги эле мынакей дайыма ушул коомдук ишмердүүлүк менен алектенип келесиз. Айтыңызчы, мурдакыдан айырмаланып азыркы шайлоо өзгөчө. Анткени аралаш система жана ошондой эле бийлик муну таза өткөрөбүз деп, керек болсо жерлерде мындай жанагыдай мурдакыдай айыл өкмөтү, акимдер, бир талапкердин же бир партиянын артынан чуркап жүргөндөрү мындай болбойт эмес, мындай көрүнбөй атат. Эгер болуп калса, алар жазасын алып атышат да. Анан айтыңыз, сиз мынакей эл аралап жүрөсүз, ошондой эле бул шайлоого аябай дыккат көз салып турасыз өзүңүз. Анан ошондуктан мынакей кечөөндө президентибиз айтты, шайлоодо добуш саткандар да, сатып алып жаткан жарандар да жоопко тартыласыңар. 1,5 жылдан 2,5 жылга чейин соттолуп кетесиңер. Жазык кодексинде ушундай берене бар. Ошондуктан шайлоочулар добушуңарды сатпагыла, талапкерлер сатып албагыла. Эгерде ушундай көрүнүштөр болуп турган болсо, укук коргоо органдары катуу чараларды көргүлө деди да. Анткени себеби мынакей бийлик аракет кылып атат, таза шайлоо өткөрөбүз деп. Буга чейин да болгон да. Анан мындай кичине айырма барбы, эмнеси менен болуп атат, таза шайлоо өтөт деп. Эгерде президент ушундай сөздөрдү айтып, ушундай аракеттерди көрүп атса, үмүт бар да. Сиз эмне дейсиз? Мен президенттин аракетин толугу менен колдойм. Эми бунун себеби бар. Себеби кечеги эле тарыхыбызда 2005-жылы биринчи мамлекеттик төңкөрүш эмнеден болду? Ушул парламентке шайлоодон улам болду. Баягы Алга Кыргызстан баарын ээлеп алып. Андан кийин 2010-жылы түздөнсүз парламенттик шайлоо менен байланышпаса дагы тиги андан 2 жыл мурун эле парламенттик шайлоонун запкыны келип тийип, андан кийин президенттик шайлоо болду. Отуштар менен байланышып дагы бир жолу төңкөрүш болду. Анан кечеги былтыркы 2020-жылдагы элдик козголоң деп коелучу, элдик толкундоолор деп коелу. Ал дагы түздөн түз парламенттик шайлоонун азабынан болду да. Демек, бул боюнча бардыгыбыз сабак ала турган деңгээлге жеттик. Ошону эске алып, жаңы бийлик президент Садыр Нуркожоевич Жапаров күнү түнү ушундай аракет кылып аткандыгын биз туура эле түшүнүшүбүз керек. Анан эң башкысы эл өзү тажап калганын көрүп турам да мен. Аны силер деле байкап атасыңар, журналисттер. Чын эле туура айтасыз, мен абдан активдүү изилдеп атам, өзүм шайлоого барган жокмун. Ошол эфирден пайдаланып, мага да көптөгөн суроолорду берет. Башыбыз элге көрүнүп калган киши экенбиз. Эмне үчүн агай барган жоксуз? Тиги бу дейт. Аны кээ бирлер айтып атышат, мен акчам жок, менин дагы эмнем жок деп популярдуу кандайдыр шылтоолорду. Мен ачык эле айтам, менин балдарым жибере койчу. Былтыркы окуядан кийин коркуп калышыптыр. Болду ата, сенин бизге жасаган эмгегиң, түзүп берген шарттарың баарына биз ыраазыбыз. Элден кем эмеспиз. Эми сенин ден соолугуң керек. Өзүңүн илимиңди кыл, билимиңди кыл деп. Бирок ошентип менен барган жокмун. Бирок мен бирисин айтып коеюн. Аристотель айткан, өзү адам өзү табияты боюнча бул саясатчы деп. Орусчасы абдан кызык айтылат да. Человек это существо политическое деп. Ошондуктан бул эмеден саясаттан кетүүгө мүмкүн эмес. Ошондуктан мен буну ошол баягы иликтөө жолдорун, анализдөө жолдорун өзүм окуштуу катары эметип атам. Мен ошо силердин сурооңорго келе турган болсом, бул жакта объективдүү дагы, субъективдүү дагы жагдайлар ачык эме болду. Азыр көрүп атасыздарбы, тыптынч эле болуп калды. Баягы былтыркыдай күнү түнү жүгүрүп, баягындай азабаттардай түйүлүп, чуркап эшик каклаган деле адам жок. Мисалы үчүн, эгерде мынча талапкер, мынча партиядан, ушунун өзү дагы биздин жаңы тарыхыбыздагы бир чоң саясий кырдаал болуп атат, бир феномен болуп атат деп айтсак болот да. Ошондуктан уникалдуу мүмкүнчүлүк болуп атат. Азыр саясий партиялар болобу, бир мандаттуу талапкерлер болобу, өздөрүнүн ким экенин көрсөтүшү мүмкүн. Мурун популярдуу болуп жүргөн, өтө эле кыйынмын деп жүргөндөр керек болсо добуш албай да калышы мүмкүн. Ошондой жагдай болуп турат. Бул деген иллюстрациянын бир түрү болгондой болуп турат да.
Мынакей үгүт ишине аякташына аз эле калды. Шайлоого дагы ошо добуш берүү күнүнө. Бирок мындай бир учур бар да. Мурдакыдай баягы баннерлерди илип, анан кийин убада берип, шайлоочулар ушунчалык табырап келип, абдан ушу жолугушуулар, чоң жолугушуулар болгон учурлар аз да. Муну биз аралаган жокпуз, бирок да мындай соц тармактардан же башка жактардан көрүп атабыз да. Анан дагы экинчиси бул заман талабына жараша деп биздин талапкерлер, партиялар бул интернет айдыңында жүрүшөт да, соц тармактарда. Менин оюмча да бул ушундай аракеттер мындай анча деле натыйжа бербей тургандай болуп көрүнүп атат да. Сиз айткандай бул бир мындай феномен болуп аткан шайлоо болуп атса бир башкача. Бирок мындай интернетти пайдалануунун дагы бир башкача бир ыкмасын. Эми азыр шайлоодо бир башка ыкма керекпи деген да ой келет да. Өзү мен быйыл жайында анан былтыр Конституциялык кеңеш менен мүчөсү болуп жүргөндө деле ушул аралаш шайлоого каршы чыккан кишилердин бири болчумун. Бир эле өңчөй кылалы же биротоло бир мандат кылалы же болбосо преференциалдык пропорционал система кылалы деген саясатчылардын бири болчумун да. Эми ага карабастан болушунча 54 пропорционал система болуп атат, 36 орун ошо мажоритардык система болуп атат. Ушунун өзү абдан чоң дагы бир жаңы феноменге алып келип атат биздин саясий аймагыбызда. Буга көнүш керек. Бунун эрежелери башкача болот экен. Мурун андай болгон эмес. Ана сиз өзүңүз абдан жакшы бир терминди колдонуп жибердиңиз азыр. Шайлоонун жаңы технологиясы. Ооба, мен бир мисалды айтайынчы. 3 жыл мурун мен Эстонияга барып, мен эми өмүрүм көп ошо Эстонияда өттү, илимдин кандидаты, доктору болуп. Анан досум азыркы учурда Таллин университетинин ректору. Анан экөөбүз үйүндө эс алып, шайлоо күнү барып калыпмын. Эртең менен интернеттен добуш берип аткан үйүндө элечи. Андан кийин саат 2ден кийин дагы добуш отуруп калды. Анан эмне эртең менен бербедиң беле десем, жок, по нашему закону дейт, биздин мыйзам боюнча дейт, мен эгерде кааласам 8 сааттын ичинде өзүмдүн добушумду өзгөрткөнгө акым бар. Ошондой системасы бар. Ошондой система алдын ала эмесе. Көрдүңүздөрбү? Шайлоонун такыр башкача технологиясы да бул. Мына эркиндик деген. Канча жыл мурда деп атасыз? 3 жыл мурдун, 3 жыл мурун. Вот. Ошондой нерсе биз каалайбызбы, каалабайбызбы, бизге да келет. Бизге да келет. Мына биринчи кадам болуп атат. Азыр чынында эле интернет айдыңында, жалпы эле ошо социалдык тармактарда мурда болуп көрбөгөндөй ажиотаж болуп атат. Мен буну абдан туура жакшы эле жагып атат мисалы үчүн мага. Үйүңөн чыкпай эле баардык маалыматтардын баарын алып атасың. Компроматтарды да көрүп атасың, мактоолорду да көрүп атасың. Азыр силерге келе жатып, бир микроавтобусду көрүп таң калдым. Боруна жазып алыптыр. Эскилерге орун жок деп. Мына көрдүңүзбү? Бу дагы шайлоонун жаңы феномени да. Хотя азыр сиз мени карай турган болсоңуз, эскилер бир 70-80% жүрөт. Балким ошолор бир жазасын алып, сазайын алып калабы деп турам мен 28 ноябрда. Себеби эл өзү мына көрүп атасыздар го. Кыш кырчылдап кирип келди, отун суу жетишсиз, кымбатчылык болуп атат. Ошонун баардыгын шайлоодо мурдагыдай 1000 сомго, 2000 сомго алданып, андай мындай кылбай өздөрүнүн бир курч көз караштарын, позицияларын билгизип койсо, анда чынында эле биз бир уникалдуу парламент алганы турабыз. Эгерде идеалдаштырылган вариантын айта турган болсом. Бирок сен деле абал оор эле азыр. Абал оор эле. Партиялардын атаандашы, бири-бирине болгон компроматтар, ана бай үйрөнгөн адат калабы, уйга жүгөн салабы деген принцип дагы иштеп атат. Өзүңүз айтпадыңызбы? Мына бир топ баягындай жоопкерчиликтүү кызматтагы адамдар жумуштан кетип атышат. Ал турсун укук коргоо органдарынын адамдары колго түшүп калып атышат. Жана башка ушундай нерселерди мен карап туруп, чынында эле бир аз токпейил тарып турганым ушундай болуп атат да. Биринчи жолу 30 жылдан бери биринчи жолу күч органынын башчысы баягы комитеттин башчысы болуп атат, шайлоону таза өткөрүш боюнча. Менимче коопсуздук комитеттин эмесин жооптук катчысы генерал ошол жооп берип атат. Мурун андай болчу эмес да, мурун бир вицелерди коюп койчу. Алар эч кимди тогочу деле эмес, укчу деле эмес. Эгер ушундай шарттарды пайдалана турган болсо, бул элдин гана пайдасына чечиле тургандай болуп турат да. Эми бара көрөбүз го.
Daha bir mesele var da mınaki biz 6-cı çakırılıştагы депутаттар азыркыга чейин ичи толукталып атат да. Улам жаңы депутаттар келип атат. Мөөнөтү өтүп кетти дейбиз, бирок кийинки парламентке келгичекти 7-ci чакырылыштын депутаттары келишкичекти, булар туруш керек экен. Ана мындай да ал 6-cı чакырылыштын депутаттарына кандай гана сындыр айтылган жок. Анан чындап эле сапат жагынан караса да элдин ушундай кыжырына тийип бүттү да. Бүгүнкү күндө ушу шайлоодо биз ошол эл өзүнүн тандоосун жасаш керек деп атабыз. Анан мынтип айтып атат да, мынакей сиз айттыңыз, эскилерге жол жок деп. Кыргызстанды эгемендиктин башында алып сатарлык учурда байып алгандар эле, анан 300 чиновник эле ээлеп келди. Эми анын балдары, кыздары, өкүл уул, өкүл кыз деп дагы ушу жерде отурган эксперт айтып кетти эле да. Бирок мындай да адамдын өзүн, инсандын өзүн, талапкердин өзүнүн сапатына мынакей азыр ошондой административдик жол жок деп атат, коррупцияга жол жок деп атат. Өзүнү тандаса болот да, чынбы анын ишмердүүлүгүн. Анткени Кыргызстан кичинекей эле, кимдин ким экенин оңой эле билинет. Азыр мына соц тармактары айтылып атат. Ошондон улам эл добуш бергенге барыш керек, шайлоодо катышыш керек, активдүү болуш керек. Анткени себеби парламентке келген депутат биздин ошол 5 жылда кийинки тагдырыбызга чечүүчү мыйзамдарды жазат. Сиз канча жылдап депутат болуп келдиңиз, чынбы? Эгерде ошо парламенттин ичинде ошондой билимсиз, патриот эмес, же болбосо өз кызыкчылыгын ойлогон депутат отурса, мунун сөзсүз кедергиси тиет да, чынбы? Албетте тиет. Бул абдан сонун суроо болду да. Өзү биздин Кыргызстан сырт жакта эле турган болсок, баягы парламенттер аралык ассамблеяларга мүчөбүз. Айрыкча КМШ өлкөлөрүндө, ОДКБ өлкөлөрүндө боюнча, түрк мамлекеттеринде парламенттер аралык бир жолу ушундай бир башым жерге кирип кете турган окуя болду да. 5-ci чакырылыштын учурунда Санкт-Петербургга барып калдык. КМШ өлкөлөрүнүн парламенттер аралык ассамблеясы. Орустардын эмелери, депутаттары сайрайт. Белорустардын, казактардын депутаттары сайрайт. Биз жактан эле үн чыкпайт. Мына көрдүңүзбү? Хотя 5-ci чакырылыштын депутаттары 6-cı чакырылыштын депутаттарынан бир кыйла жогору болчу. Биз көрүп жүрдүк го. Ооба. Мен өзүм мактабай коеюн, бир экөөбүз сүйлөмүш болуп атабыз, бирок көпчүлүгү даярдыксыз барганы билинип турду да. Ошол 6-cı чакырылышта кашка эле көрүнүп, билинип калды да. Ошондуктан депутаттардын корпусунун, парламенттин сабаттуу болушу, билимдүү болушу, бул керек болсо өлкөбүздүн визиттик карточкасы болуп калып атпайбы? Аренада да биздин жүзүбүз катары жүрөт да. Ооба да, дебаттарга катышыш керек. Ал жерде стандарттык эмес кырдаалдар секунда сайын түзүлүп турат. Ошону эске алып партиялар ошол боюнча перманенттик иштерди жүргүзгөн жок да. Азыр деле көрүп атабыз түзмөлөрдө кандай кишилер жүргөндүгүн, базардан чыга калып эле кичине тыйынын ортого сала коюп, 2015-жылдагы 6-cı чакырылышты түптөгөн парламенттик шайлоо биздин Жаңы Кыргызстан тарыхында эң жийиркеничтүү, эң булганычтуу болду. Мен буну ачык эле айтам. Ачык эле айтам. Ошонун эмесин көрүп атабыз. Дагы булардын бир бешенеси бар экен, 6-жыл иштеп атышат. Сиз айткандай дагы эле жаңы депутаттар келип кошулуп атат. Эптеп аял эмгек книжкасына жазылып калсын деген ойбу. Билбейм, мен конечно бул жерде мыйзам бузук жок. Алардын өздөрүнүн эрки. Негизинен биз дүйнөлүк практикага аттын кашкасында белгилүү болуп калган, сиңип калган партиялык системаны эптей албай койдук да. Анан келип эле партиялык система болбойт экен деген болбогон бир келжирген сөздөрдү айтып атабыз. Биз өзүбүз аны оңдой албай койдук да, өзүбүздүн колубуздан келбей жатат. Партиянын лидерлери жөн эле баягы жеке фирманы түзгөндөй эле болуп, ошонун азабынан партиянын атына шек келтирип атат. Мен деген батыш чыгыш өлкөлөрүнүн парламенттери кандай иштеп атат? Мына ошол эле Германияны алалы. Ангела Меркель 3 жыл мурун эле кете тургандыгы жарыя болгон. Мына кече партиянын эмесинен съездин эме кылып туруп, анын ордуна башка лидер келди, эмал канцлер болот. Окшогон баягындай эволюциялык жолдорду жасаганын ордуна бизде сороң этип эле ар бир шайлоонун алдында жаңы партиялар чыга калып атат. Яйланай, былтыр 2020-жылы тегеле аты жыты билинбеген 3 партия 96 мандатты алып алышты го. Ушунун өзү эмне? Бул чайкоочулук да. Бул соодагерчилик. Ошол мына азыр кайталанып кетүү коркунучу деле бар азыр делечи. Ошондуктан менимче азыр кептин бардыгы элдин өзүндө. Туура айтасыз. Эл
Koy men bugün doğuşum menden çeşme gele debi barış gerek şайлоо. Barış керек. Barış gerek. Men ошону бар жаш карасында бар чакырат элем. Барып өзүңөрдүн баягы көңүлүңөргө туура келген бир мандаттуу болобу, белки пропорционалдык болобу, добушуңарды берип, анан ошол боюнча граждандык активдүүлүгүңөрдү көрсөтүшүңөр керек деген ушундай бир аксакалдык бир чакырыгым бар да. Туура эми мынакей бийликтин ээси эл дейбиз, бирок эл ушунда гана өзүнүн тиги эркин жана ошондой эле өзүнүн добушун берип, ушундан пайдаланат экен да. 5 жылда бир жолу. 5 жылда бир жолу. Бул шайлоого негизи барыш керек. Дагы бир маселе да, мынакей суук түшкөнү президентибиздин аракеттерине токтолгум келип атат да. Көмүр маселеси боюнча дагы ошол президент өзү кийлигишип 3000 сом болот мына Бишкек шаарында деп айтып чыкты. Эми бул дагы абдан катуу талкуу болуп атат да. Сизди ушул саясатчы катары айткым келет да. Эми ушул президент кийлигише турган ишпи өзүчү? Анан жанагы ийнелик болуп каякта жүрдү элек? Жайында. Эмне себептен мындай болуп атат? Мен жайында как раз жайында премьер-министрдин кеңешчиси болуп иштедим. Мариповдун кандайдыр бир деңгээлде абал кандай экендигин айтсам болот эми азырчы. Чынында эле кышты ойлогон эч ким болбоду да. Ошо жайында эле жасаса болот да. Эч болбодо дегенде ТЭЦтин көмүрүн камсыз кылып койсо болот эле да, туурабы жайында. Келип күпүлдөтүп алып келип түшүрүп, баардыгын жакшынакай кылып. Азыр эмне болуп атат эми? Азыр машиналар миңдеп кара кечиде турат. Очередь күтүп, жумалап. Булар ТЭЦке көмүр ташып атышат. Натыйжада көмүрдүн баасы асманга чыгып кетти. 7000 сомго чейин деген бул эмне деген бир чоң түйшүк. Вот ошонун баардыгын карап туруп, анан президент түтө албады да. Өзүн ыңгай сабылга калтырып койгонун сезди. Ошондуктан жан конуштарга чейин президент барып 3000 сомго чейин түшүрүүгө жасаган аракетин бир жагынан карап, көрүп туруп кубанасың. Рахмат айланайын, өмүрүң узун болсун деген келет. Идеш керек. Экинчи жагынан бооруң ооруйт президентке. Айланайын, бул өкмөт кана. Жайында өкмөт кана. Жайындагы энергетика министри кана. Кыргыз энергия холдинг эмне кылып жүргөн? Ошол эле ТЭЦтин башчылары эмне, губернаторлор эмне кылып жүргөн? Мэр каякта карап жүргөн? Мына көрдүңөрбү? Баардыгы коллективдүү жоопкерсиздик. Эми ушуга бул кадр маселесине да байланыштуу. Ооба, көмүрдү келип эле мынакей шайлоого такап туруп саясатка айландырып жибердик да. Эми азыр мына Бишкекте 2 күндөн бери чечилип атат. Кудайга шүгүр, бирок очередь болуп атат да. Башка региондордо эмне болуп атат? Ошол эле Баткенде дагы эле 7000, бүгүн эртең менен бир айтты 9000ге чыгып атат деп. Алар да чечиш керек да. Алар да чечиш керек. Нарымдын өзүндө да абдан кымбат. Мектептерди айтпай эле коеюн. Мен ба мугалим катары биринчи эле мектептерди ойлоном да. Мектептерде ошондой болуп атат. Том менен отурушат балдар. Вот ушулардын баардыгы мына элибиздин бул кайдыгерлик эмес. Бул кылмыштуу кайдыгерлик болгондо дагычы. Ошол шайлоонун боло тургандыгын, чоң саясий иш-чара боло тургандыгын баардыгыбыз билдик, көрдүк. Эмне бул саботаж болуп атабы? Ошондуктан Садыр Нуркожоевич менимче эч кимди аябаш керек. Мына өзүн аябай тигинтип жаңылык курулуштарга чейин барып, ал турсун баягы ошо ТЭЦ-nin айла чекесиндеги үйлөрдүн кызыл кетепчесин берүүгө чейин киришип аткандан кийин анда биздин аткаруу бийлигибиз такыр болбой калды деген сөз да. Ошон үчүн өзү ошентип иштеп атабы? Эми бул бир дагы бул кишинин сүймөнчүк кадры болбош керек. Бардыгы мыйзам чегинде титиреп иштеш керек. Мен ойлойм, Кудай буйруп, ылайымы ошондой болсун. Шайлоо тынч өтүп, жаңы парламент келсин деп күнү түнү тилеп атам мен. Келгенден кийин менимче түп тамырынан бери өзгөрткөн жаңы кадр саясаты болуш керек. Кадр баарын чечет. Бул жерде ага эни, тууган, жердеш, сүймөнчүк, анан андай мындай деген түшүнүк болбош керек. Мына буга чейинки биздин кайгы капабыздын баардыгы ушу менен келген. Кадрларды убал кылып койдук. Bir kadrды 20-30 жыл даярдап туруп, анан кийин бир күндө эле же бирөөсүнө жакпай калса көчөгө ыргытып жиберип атабыз да. Ордуна чала сабат, коррупционер, университет окуганда өмүрүндө 4 же 5 деген баа албаган жаран 3 окуган.
Вот ошондойлордун заманы болуп атат да. Менимче Сардор Нуркожоевич буну адекваттуу түрдө түшүнүп турат, кошойт. Эми мынакей шайлоого кайра келсек да, шайлоого добуш берүү жакындаган сайын азыр мынакей көчөлөргө баннерлер илинип баштады. Эми талапкерлер ошондой эле партия өзүн мындай активдешет да, мындайчы. Анан баягы сатып алуулар болбосун деп азыр эми мындай да жаңы ыкма деп электрондук кошелек аркылуу да акча которуп атышат. Эми БШК аны да көзөмөлдөйбүз дептир да. Көзөмөлдөп кече айтпадыбы? Сиз азыр айтып кеткен чоң маселе көмүрдү жөн деле чечип коюшмак бул шайлоодо, чынбы? Ооба. Атайлап ажиотаж кылгандай болуп атат да. Өздөрүнө көз каранды кылып. Эми мурун кандай болчу эле Каныбек? Мурун партиялар эле, талапкерлер эле элди көмүр менен камсыз кылып койчу. Ачык эле. Мындай акыбалда. Ооба. Эми ага тыюу салынгандан кийин ошо мындай коллапс болуп атат да. Бирок ушуну алдын ала жасап, алдын ала көрө билгичтик менен иштеген кадрлардын жоктугунан болуп атат да. Сиз Мариповго мынакей кеңешчи болуп отурдуңуз. Мариповду кандай мактап келгенбиз? Ооба, темел асманга көкөлөтүп, жаш кадр эми ал деле аракет кылып атты. Бирок анын дагы айла чегеси бар экен да. Анын дагы өзүнүн баягы колу буту кыска экендиги көрүнүп калбадыбы? Дагы эле администрация иштеп атты. Эч нерсеге жооп бербейт, бирок өзү каалагандай чектөөлөрдү киргизип койгонун мен кеңешчи катары көрүп эле, билип, күйүп эле аттым. Ошон үчүн анча мынча кескин сындарды айтууга туура келди. Ошол жерде иштеп атып туруп дагычы. Анан кетүүгө туура келди. Бирок мен баары бир Садыр Нуркожоевичту несин колдоп атам. Бул киши болгон аракетин жасап атат да. Болгондо дагы ачык айтып атат. Көрсө ошол 30 жылдан бери биз кадр саясатын бир жолу жараксыз колго алгыс кылып алган экенбиз да. Эки жүздүүлүк, кошоматчылык, компетенциянын жоктугу, андан кийин өзүнүн ээлеп отурган кызмат ордунун кадырын билбегендиги. Бир мисал, мен бир экспертке тапшырма берсем, ушундай премьер-министрдин тапшырмасы менен десем, эксперт эмне кылат? Университеттерге берет экен, биз берген тапшырманы. Өзү жаза албайт, же орусча жаза албайт, же кыргызча жаза албайт. Бирок университети бүткөн. Же орусча сүйлөй албайт, же кыргызча сүйлөй албайт. Мына көрдүңүзбү? Илгери кандай алынча эле жумушка. Жумушка мен деген гана кишилер, жаштар жумушка алынчу да. Анан тепкичтен тепкичке көтөрүлүп отурушчу. Мен министр болдум 51 жашымда. 32 жылдык стаж менен аны министр болдум. Мектепте мугалим, лаборант, ага лаборант, окутуучу, ага окутуучу, доцент, профессор, замдекан, декан, кафедра башчысы, проректор, ректор, министрдин орун басары, анан министр. Азыр кичине кандидаттыкты уйпалап-суйпалап бир нерсе зачта кылып алган уул кызыбыз дароо эле министр болгонго даяр да. Өзү элестете албайт ал министр эмне кылыш керек экендигин. Анан ошол министр барып алып туруп, башка мамлекеттердин министрлеринин конференциясында ойду тоону сүйлөп атпайбы? Бул дагы өзүнчө бир баягындай лакмус кагазындай биздин мамлекеттин, өлкөнүн престижин көрсөтүп атат да, аброюн түшүрүп атат да. Мына көрдүңүзбү? Тигилер бе десе төө деп сүйлөп атат биздин министр. Же болсо качып кетип калып атат. Бир нерсени шылтоолоп. Мына ошого окшогон нерселердин баардыгы азыр адекваттуу түрдө жолго коюлуш керек. Мен Каныбек, мени билесиңер, дайыма айтам. Биз мугалим менен окуучуну биринчи орунга коюп, мамлекеттик деңгээлдеги эң маанилүү субъект экендигин көрсөтө алсак гана алдыны көздөй жылабыз. Азыр 300 миңге жакын студенттерибиз бар экен. Анын ичинен 100 миңге жакын юристтерди окутат экенбиз. 100 миңге жакын экономисттерди окутат экенбиз. Міне бизде укук коргоо иштери оңолуп, анан экономикабыз көтөрүлүп кеттиби? Буну баардыгы акча кылмай гана жолуна түшүп калдык да. Ошондуктан билим берүү системасы, вот мына шайлоонун шарапаты менен билим берүү системасы кандай деңгээлде экендиги да азыр көрүнүп атпайбы? Дагы жакшы, Кудай жалгап, Садыр Нуркожоевич өзү лично контроль кылып, мектептерге жакындатпай койду.
Биздин убакыт соңуна келип жеткени калды. Айтыңызчы, ушул алдыдагы добуш берүү күнүндө албетте укук коргоо органдары, БШК өзүнүн көзөмөлүн кылат, бирок биздин элибиз өз тандоосун жүргүзүшү керек да, чынбы? Албетте. Мындай бүгүнкү күндө муну айтканын себеби, мынакей сиз дагы айтып кеттиңиз, элдин маанайы андай эмес да, жакшы эмес. Шайлоого барбай деле койсом эчтеке болбойт дейт да. Бул жерде чындап эле 5 жылда бир жолу биз өзүбүздүн тандообузду жасашыбыз керек. Ошон үчүн эл шайлоого барыш керек. Барыш керек. Шайлоого сөзсүз барыш керек. Мен студенттериме дагы айтып атам. Айланайындар, өзүңөр билгиле, кимге беришиңерди. Мен ал же бул деп айтпайм, айткан киши эмесмин, алга акым да жок. Мына 18ден өткөндөн кийин силер өзүңөр тандай кала. Себеби келечек силердики. Силерге түздөн түз тиет. 2 жылдан кийин окууну бүтөсүңөр, ошол учурда ушул азыр шайланган депутаттар иштеп аткан болот. Ушул бир мындай бир президент өзү адекваттуу түшүнүп турган жагдай биринчи жолу болуп турат да. Болбосо бир топ президенттерибиз бергенин ала бергиле, анан өзүңөр биргиле деген да замандан өтпөдүк беле. Ошондуктан уникалдуу ушундай бир шартты пайдаланып калышыбыз керек деп дагы бир жолу айтам. Улууга дагы, кичүүгө дагы сөзсүз барыш керек шайлоого. Үмүт кылабыз, албетте таза жакшы шайлоо өтүп, элибиз ушундай шайлоочуларыбыз өз добуштарын берет деп, тандоосун жасайт деп. Сиз айткандай чындап эле бул шайлоо дагы опурталдуу да. Анткени себеби ошол күнү биз мамлекетибиздин, өзүбүздүн мындан аркы тагдырыбызды чечебиз да. Сиздин дагы ишиңизге ийгилик каалайбыз, үй бүлөңүзгө бакубатчылык, ден соолукта болуңуз. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер кезектеги талкуу программасын көрдүңүздөр. Биз алдыдагы парламенттик шайлоо жана азыркы учурда жүрүп жаткан үгүт иштери туурасында кеп кылдык. Ал эми биздин студиябыздын коногу 5-чакырылыштын депутаты профессор Каныбек Осмоналиев мырза болду. Анда кайрадан көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.